ВИЧ-СПИД жугуштуу оорулардын бири. Бүгүнкү күндө да дүйнө коомчулугунун көйгөйү бойдон калууда. Анткени ушул таптарда дагы бул ооруга чалдыккандар бар деп айтылат. Дал мына ушул оорудан кантип сактануу керек? Эмне үчүн биз канчалаган маалыматтарды берип, дарыгерлер кандай кеңештерди айтып келсе дагы бул ооруга чалдыккандар кездешүүдө. Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы урматтуу тил көрүүчүлөр, бул Илим Билим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу тил көрүүчүлөр, дал мына ушул тема боюнча эгерде сизде да кандайдыр бир суроо жарылса, сөзсүз түрдө байланышка чыгыңыз. Байланыш үчүн телефондор 032 код аркылуу 24487 номер жана ошондой эле WhatsApp номери аркылуу байланышыңыз. Анда адаттагыдай эле мен студиянын кадырлуу конокторун сиздерге тааныштырып өтсөм. Улукбек Моторов, Ош облустук ВИЧ-СПИДке каршы күрөшүү борборунун диспансердик бөлүмүнүн башчысы. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Жаңылай Манасбекова, Ош облустук ВИЧ-СПИДке каршы күрөшүү борборунун эпидемиолог дарыгери. Жана шаарыбыздын тургундары келип отурду. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Биз жыл сайын эле 2-3 жолунан дал мына ушул темага кайрылып келебиз. Жана ошондой эле тили көрүүчүлөргө ушул илдет боюнча маалыматтарды байма-бай эле айтып, деп чагылдырып келебиз да. Бүгүнкү программабызды дагы ушул оору эмнеден пайда болот, ушул боюнча баштасак. Саламатсыздарбы? Мына бүгүн ВИЧ инфекциясы деп, же болбосо ВИЧ илдети деген көйгөйдүн тегерегинде көп сөздөр айтылып келе жатат дагы. Айтылган сөздөргө карабастан деле элдин арасында бир аз маалымат жетишсиздик болуп жатат да. Ошондон ушундай кээде массалык маалымат кызматтары аркылуу, гезит журналдар аркылуу элдин арасында маалымат таркатууга аракет кылабыз. Ошентсе деле бүгүн деле айткым келип келет, бул эмне деген илдет, кантип жугузуп алат, жана ар бир адам өзүн жана өзүнүн жакындарын бул илдеттен кантип сактап калса болот деген суроолорго жооп берүүгө аракет кылалы. Бул ВИЧ инфекциясы деген бул өнөкөт адамдын иммунитетин жабыркатуучу вирустук инфекция деп аталат да. Бул болсо адамга 3 гана жол менен жугат. Эгер биздин жарандарыбыз ошол 3 гана жолго бөгөт койчу болгон болсок, биз өзүбүздү ошол эле учурда өзүбүздүн жакындарыбызды бул илдеттен короп калабыз да. Ал кандай деген жолдор? Бул болсо биринчи учурда жыныстык жол менен жугуп калышы мүмкүн. Экинчи орунда болсо бул кандан канга деп коет, же болбосо медицина тили менен айтканда парентералдык путь деп коебуз да. Бул деген эмне? Ал жанагындай наркотик заттарын колдонгондо, бир шприцти бир адамдан көп адам колдонгондо жугуп калышы мүмкүн. Үчүнчү жолу болсо вертикалдык путь деп коебуз дагы. Ал дегени энеден балага. Эгер аял өзү ВИЧ менен жашаган болсо, ал өзүнүн келечектеги баласына жугузуп коюшу мүмкүн делет дагы. Бул үчүнчү путь, вертикальный путь передачи деп аталат да. Жакшы. Эмне үчүн жогоруда айтып өткөндөй эле, эмне үчүн бүгүнкү күндө канчалаган маалыматтарды айтып жүрсөк, мисалы интернет булактарын деле ачып карай турган болсок, толтура маалыматтар, орус тилинде, башка тилдерде жана ошондой эле кыргыз тилинде да толтура маалыматтар бар да. Ушул нерселерди айтып, анан сиздер дагы тынбай эле ушул оору менен күрөшүп, алдын алуу жолдорун, кантип сактануу керек, кантип коргонуу керек жолдорун дайыма айтып келсеңиздер дагы, бүгүнкү күндө бул ооруга чалдыккандар көбөйүп барат. Өзү сиздер билесиздер, май айынын 3-чү жекшембисинде жылда эле жанагы ВИЧ-СПИДтен каза болгондорду эскерүү күнү катары белгиленип келет да. Ал 1983-жылы Америка шаары Сан-Францискода ошол эле ВИЧ илдетке чалдыккан адамдардын жана ошол адамдардын жакындары тарабынан демилге көтөрүлүп, ошол жылдан бери ошол 3-чү жекшемби май айында белгиленип келет. Ал эмне себептен белгиленет? Ал күндүн белгилөөнүн себеби, эң негизги максаттардын бири ошол күндүн жардамы менен дейбизби, ошол күндүн шылтоосу менен дейбизби, коомчулуктун арасында, ошондой эле бийликке ушул көйгөйдү дагы бир жолу көтөрүү максатында, коомчулуктун арасында дагы бир ушул илдет боюнча маалымат таркатуу максатында ушул күн белгиленип келет да. Эмне себептен массалык маалыматтар аркылуу деле, жанагындай таркатуучу материалдар аркылуу деле
маалымат канчалык через интернет аркылуу деле маалыматтар көп болсо деле бүгүнкүгө чейин бул илдеттен азаюу эмес, наоборот көбөйүү, көп случайлар катталып атат деген суроо болгон болсо, себеби бул илдет биз эле бир эле Кыргызстан үчүн эмес, бүт эле дүйнө жүзү үчүн жаңы инфекция болуп эсептелет да. Потому что биринчи учур 82-жылы катталган болсо, бүгүн 19-жылы аз эле бул салыштырмалуу аз эле убакыт өттү да бул илдеттин пайда болгонуна. Ошондуктан бул илдет жаңы чыкканда элдин арасында жанагындай туура эмес маалыматтар кетип калганда, жанагы бул чума 21 века, это неизлечимое заболевание деген туура эмес информациялар кетип калгандагы ошол боюнча эле бул ошол мифтер менен азыркы күнгө чейин күрөшүп келебиз да. Ошентип ВИЧ инфекциясы десе эле же СПИД деген болсо деле элдер коркуп, буга мен кандай тиешем бар, же болбосо бул көйгөй мага тиешеси жок деген элдин арасында дагы деле мнениялар бар да. Ошол себептен до сих пор күрөшүү жүрүп жатат, бирок азаюуга жетише элекпиз. Азайтууга. Мына ушул ВИЧ илдетин алдын алуу жана ошондой эле дарылоо жолдору кантип элдерге чагылдыруу боюнча ар кандай семинарларга катышып, ошол эле учурда дүйнөлүк конференцияларга барган учурда мен өз көзүм менен көрүп, башка өлкөлөр бүгүнкү күндө бул жаатта кандай иш алып баратат деп кызыгып көрдүм да. Ошондо айрым бир өлкөлөр, мисалы Европа өлкөлөрү дейли, айрым бир өлкөлөрүндө мисалы бул илдетти уят көрбөй, ачык чыгарып, ошонун эсебинен бүгүнкү күндө бизде аталган илдетке чалдыккандар аз деген маалыматты угуп алдым да. Балким биз дагы башкача кадам таштап көрөбүз. Ошондо бул туура күрөшкөн болобузбу деген дагы ой келет да. Сиздердин оюңуздар кандай? Бүгүнкү күндө бул илдет менен жана күрөшүүнүн модельдери көп да, түрү көп, модельдердин түрү көп. Анан кийин Кыргызстан кайсы модель менен бул илдет менен күрөшүп атат, илдет менен күрөшүп атат деген болгон болсо, азыр бүткүл дүйнө жүзүндө эле бүт баардык өлкөлөр эле бир модельде иштеп келет дагы. СПИД кызматычы, ВИЧ инфекциясын күрөшүү кызматы. Ал эми башка өнүккөн Европа өлкөлөрүндө эмне себептен көйгөй биздегидей сезилбейт, же болбосо эмне себептен Европа өлкөсүндөгү адамдар бул көйгөйгө мындай жөнөкөй эле мамиле кылат да. Ошол чындык, себеби биз бүгүнкү күндө мындай стигма, дискриминация деген көйгөй менен туш келип турабыз да. ВИЧ инфекциясы же болбосо СПИД деген болсо эле элдин арасында жанагындай бат эле ой кетет да. Это значит, же потребитель инъекционного наркотика, же болбосо работник секса экен депчи, потому что биринчи кеткенде, информация кеткенде ушуларга байланыштуу кетип калгандагы до сих пор ошол мнение элдин арасында жүрөт да. Анан бул ВИЧ инфекциясын жугузуп алган адамдарга карата жанагы стигма, дискриминация аябай күчтүү да биздин өлкөдө. Ошол себептен жанагы биз жугузуп алган адамдар өзүнүн диагнозу жөнүндө өзүнүн жакындарына, дос жарларына ачык айта албайт да. Ошол себептен керектүү медициналык жардамдарды ала албай келет. Ошол дагы бир эң негизги көйгөйлөрдүн бири да. Жакшы. Айтсаңыздар, бүгүнкү күндө абал кандай? Статистикалык маалыматтарды айтып кетсеңиздер. Азыркы ВИЧ инфекциясынын эпидемиясынын күч алып бара жаткандыгы бул өтө адамды зенин кейтирет. Эпидемиянын күчөп бараткандыгы бул адамдардын бул АИВ инфекциясынын маалыматтыгы жоктугу, маалыматтын аздыгы, бул студенттерде, ошол эле окуучуларда бул маалыматтын жетиштиги жана ошондой эле бул карапайым элдердин маалыматтыгынын жоктугу. Азыр Кыргыз Республикасынын аймактары боюнча 1-июнь айына алынган статистика боюнча Кыргыз Республикасында 8654 адам катталган. Анын ичинен Ош шаар боюнча 1116, Ош областы боюнча 1502 адам катталган. Каза болгондор Кыргыз Республикасы боюнча 1992 адам каза болгон. Ош областы боюнча каза болгондор 327 адам катталган. Жакшы. Айтсаңыздар, негизинен мына ушул оорунун алдын алууда бүгүнкү күндө сиздердин борборуңуздар кандай кызматтарды аткарууда? Мисалы, байма-бай долбоорлор менен иштеп жатасыздарбы ушул боюнча? Өзү биздин борбордун эң негизги максаты ошол да. Эң негизги максаты ошол ВИЧ инфекциясы менен күрөшүү жана алдын алуу болуп. Борбордун аты айтып тургандай элечи.
кантип кандай иш чаралар жүрүп жатат? Жыл бою эле жанагы рутинная работа деп коебуз го. Жыл бою эле кылган ишибиз ошол бул инфекциясы менен күрөшүү жана алдын алуу. Ал эмне деген? Ал деген ошол биринчи мезгилде элдин арасында маалыматты таркатуу. Кантип элдин арасында биз маалымат таркатышыбыз мүмкүн? Бул деген мектеп окуучуларынын арасында жат жазуу, бул илдети боюнча кантип жуктуруп алса болот, кантип жуктуруп айга койсо болот деген темадагы жат жазууларды жүргүзөбүз. Жогорку окуу жайлардын арасында төгөрөк столдорду, тренингдер, семинарлар жүргүзүлөбүз. Андан сырткары ар бир айыл өкмөт менен тыгыз байланышта иш алып барабыз дагы. Графиктин негизинде ар бир айыл өкмөттө терсовет деп коет шаарда. Терсоветтерге график негизинде барып жөнөкөй адамдардын арасында бул илдет жөнүндө маалымат таркатып келебиз да. Жакшы. Кошумчалай кетсем, бул өзү АИВ адамдын бул иммундук жетишсиздик вирусу деп аталат. Бул адамдар көп буда маалыматы жок. Маалыматтыгы жок байланыштуу көп ойлошот, бул аба аркылуу дагы жугат деп ойлошот да. Бул биз иш чараларды көп уюштуруп келебиз. Терсоветтерде, ошондой эле ар кандай окуу жайларда, мектептерде жыл сайын иш чараларды өткөзүп келебиз. Канчалык адамдардын түшүнүүгө жакшы болсо, бул АРВ препараттарындагы мындай жакшы кабылып, кандай бүт бардык ВИЧ инфекциясын түшүнүшөт да. Жакшы, жаңылайым, кийинки суроо сизге болсун. Жогоруда статистикалык маалымат келтирип кеттиңиз да, ошол ичинен жаш курактарды да белгилеп койсоңуздар. Кайсыл курактагылар бул ооруга кабылып жатат? Мисалы азыр бизде өзү жугуу жолдорунан бул жыныстык жол аркылуу көп катталып атат. Мисалы ошол эле жаштагы 30 жаштагы, 40-45 жаштагы курактагы курактагы жарандар көп катталып жатат. Ошол эле учурда азыр жаш өспүрүмдөр балдар дагы көп катталып атат. Себеби ошол 2008-2019 жылдардан да неме болгон мындай 2008-2009 жылдары. Азыр жаш балдар дагы көп катталып атат. Көбүнчө бирок азыр Кыргызстанда жыныстык жол аркылуу көп катталып жатат жарандар. Жаш балдарда эмне себептен бул оору пайда болуп атат? Бул илдет өзү 50%дан көбү бул жана 20 жаштан 40 жашка чейинки адамдардан катталат да. Жанагы эмгекке жарактуу, активдүү элдин слоюндачы. Балдарга каяктан келип калган деген суроо болгон болсо, көпчүлүгүңүздөр эле билсеңиздер керек, 2006-2005 жылдары тилекке каршы жанагы больницадан внутрибольничный чыгып калган балдарыбыз бар да. Бул илдетке кабылып калган, больницада жатып, ошол кабылып калган балдарыбыз бар. Андан сырткары ошолордун арасында эле балдардын арасында жана энеден балага чыгып калган балдарыбыз дагы алардын ичинде бар да. Жакшы. Кайсыл учурда кош бойлуу аялдан балага өтпөйт? Ушул боюнча түшүндүрүп кетсеңиз, балким ошол түшүнүк жоктугунан улам жаш балдар ушул аталган илдет менен ооруп, же болбосо аталган илдетке кабылып калууда. Так, вот Кыргызстанга вот энеден балага жугуп калуу жолуна бөгөт коюу боюнча атайын программалар иштелип келет да. 12 жылдан бери катуу деңгээлде ишке кире баштады да. Ошого чейин ВИЧ инфекциясы менен жашаган аялдар балдарына жугузуп койгон учурлар болгон да. 12 жылдан бери эгер аял ВИЧ инфекциясы менен жашаган болсо деле бүгүнкү күндө төрөп атышат, таза балдар төрөп атышат. Кантип биз ВИЧ инфекциясы менен жашаган аялдардан кантип биз таза бала алып алабыз деген суроого жооп катары, эгер аял ВИЧ инфекциясы менен жашап аткан болсо, боюнда бар маалында ал антиретровирусный препараты деп коебуз да, атайын бул ВИЧ инфекцияга каршы препараттарыбыз бар. Ошону үзгүлтүксүз ичип жүргөн болсо, жана төрөөрдүн алдында жана вирусная нагрузка деп коебуз да. Биздин максатыбыз ошол адамдын организминдеги кандагы вирусный нагрузканы азайтышыбыз керек ошол таблеткалардын жардамы мененчи. Төрөөрдүн алдында ал вирусный нагрузкасы неопределяем болгон болсо, төмөн болгон болсо, ал өзү төрөсө деле боло берет. Төрөгөндөн кийин кээ бир аялдарыбызга даже эмизүүгө уруксат берип атабыз. 2008-жылкы Эмне үчүн? Себеби сүт аркылуу жукпайбы? Сүт аркылуу жугат. Бирок деген ар бир вопростун аркасында бирок деген жер бар да.
эгер аял 6 айга чейин бир гана эмчек сүтү менен гана эмизчү болгон болсо ал жукпайт. А эгерде кошумча тамак берип койчу болгон болсо анда жугуп калышы мүмкүн. Себеби бала үчүн эненин сүтүндөй идеалдуу тамак жок да. Ошону биз баарыбыз эле билебиз. А эгер жалаң гана эмчек сүтү менен баккан болсо 6 айга чейин анда жукпайт. А кошумча тамакты бергенде жугуп калат деп атпайм, ал эмне себептен жугуп калат? А кошумча тамак бала үчүн не идеальный тамак болот да, анан травмировать этип коюшу мүмкүн да. Желудочно-кишечный тракт дейбиз го. Ошол тамак жегенде жанагы микротравмаларды келтирип коюшу мүмкүн да. Аны через микротравма, эгер аял билбей эмизип койгон болсо, через микротравма балага жугуп калышы мүмкүн. Жакшы, бул кооптуу эмеспи бала үчүн? Сиздер практика жүзүндө бүгүнкү күндө жукпагандар барбы ушундай эмизип дегенде? 2018 жылдын жыйынтыгы боюнча Ош областы жана Ош шаары боюнча 36 аялыбыз төрөдү, 36 аялыбыз төрөдү жана ВИЧ инфекциясы менен жашаган аялдар. Ошолордун баары эле таза бала төрөлдү. Даже 6 аялга биз эмизүүгө уруксат бердик, себеби ал аял туура түшүндү, көйгөйдү туура түшүнүп, 6 айга чейин жалаң гана эмчек сүтү менен эмизүүгө даяр болчу да. Ошол себептен уруксат берилет. Бүгүнкү күндө дени соо жукпады. Бүгүнкү ал туулган балдардын баары эле дени сак, башка балдардан айырмасы жок. Демек эмизип жатканда деле жукпады деп түшүнсөк болот. Эмизе берет дегенде просто бирок дегенден кийинки сөздү көбүрөөк түшүндүрүүгө аракет кылышыбыз керек да. 6 айга чейин жалаң гана эмчек сүт менен эмизе алам деп келин ишенсе, анда эмизсе боло берет. Уруксат. Просто бизде бул тактика биздин менталитетке бир аз туура келбей калды да, себеби бизде кыргыздарда, мусулмандарда бир үйдө көп адам жашайт дагы, ал көйгөйдү үй бүлөнүн мүчөлөрү баары биле бербейт да, бир гана апасы билиши мүмкүн. Апасы билип туруп энесинин же тайэнесинин колуна берип койсо, анысы жакшы көрүп оозуна бир нерсе сала коюшу мүмкүн да. Ошондуктан эмизем, эмчек сүтү менен эмизем дегенден кийин көптөгөн жанагындай консультацияларды берип туруп анан кийин гана уруксат беребиз. Жакшы, бизге студиябызга жаштар келген, анда микрофон сиздерден болсун, кандай суроо бересиздер? Саламатсыздарбы? Мен суроомда мисалы азыркы учурда аябай эле актуалдуу деп ойлойм. Себеби дегенде мындай жеке менчик салондор аябай көбөйгөн да. Анан сиздер мисалы адис катары ошолорду текшересиздерби? Мисалы бизге айткан маалыматтар боюнча, мындай окуган маалыматтар боюнча бул багы маникюр, педикюр кылганда жугат дейт да. Анан кийин чач кыркканда ошолорду сиздер текшересиздерби? Сиздерге уруксаттар болобу негизи? Негизи алар менин оюмча алар жеке менчик деп сиздерге же уруксат бербеши дагы мүмкүнбү? Ал жака барган адамдар аябай эле көп да негизи. Жанагы мисалы жөнөкөй эле адам барса, аларга маалымат бербеши мүмкүн да. Эми мен жеке менчик менен сен эмне кыласың деген сыяктуучу. Рахмат. Неме сурооңуз жакшы суроо. Бул суроого ар бир адам өзүнүн жанагы укугун билип, укугун колдонгонду үйрөнүшүбүз керек да. Салонго барабызбы, ошол эле маникюр кылабыз, педикюр кылабыз, каш жасатабыз, көз жасатабызбы, стоматологияга барабызбы, бизге конституциялык укук берип койгон. Каерге барасыңбы, сен требовать этсең, акың бар требовать. Менин көзүмчө ар бир инструментти упаковкадан ачкын. Менин көзүмчө жаңы инструментти колдонгондо требовать эткенди биз өзүбүз үйрөнүшүбүз керек. Биринчи деңгээлдечи, биринчи учурда биз өзүбүз өзүнүн укугубузду колдонуп, талап кылганды үйрөнүшүбүз керек да. Качан ар бирибиз ошентип талап кылганда, ошол эле салон, ошол эле стоматологиядан эч кандай жугуп калуу риски нөлгө түшөт да. Бирок теоретически да ошондой салондордон же стоматологиялык кабинеттерден жугуп калышы мүмкүн деген теоретически это возможно. Мисалы сиздер өзү текшересиздерби? Мындай маалымат бар? Аларды контроль алчу атайын орган бар. Ал бизде СЭС санэпидемборбор бар. Алардын именно түздөн түз милдети да, ошондой частный болобу, государственный болобу, алар регулярно текшерип турушат. Тактап айтып кетсеңиз, ушул семинарларга барып калганда айтышат да, бул ВИЧ илдетин жаратуучу вирус, бул мисалы сыртка чыкканда бат эле туруктуу эмес, бат эле өлүп калат деп айтышат да. Бул учурда кандай жугуп калат деген учурлар кездешет да, салондордон жана ошондой эле стоматологиялардан. Өзү мына вирус иммунодефицита человека деп атпайбызбы? Ал медиктердин арасында мындай тамашалуу сөзүбүз бар да. Бул вирус адамдын организминде эң акылдуу вирус. Организмден сырткары бул эң
акылы жок вирус деген. Ал эмне дегени? Бул сырткы чөйрөдө бул вирус бат эле өлүп калат деген сөз да. Элементарный күндүн нуру менен, элементарный жана обработка кылчу растворлордун жардамы менен бат эле өлүп калат. Организмге киргенден кийин бул вирус аябай өзгөрөт, өзүнүн структурасын өзгөртүп турат дагы. Ошол себептен бүгүнкү күнгө чейин буга вакцина табылбай келет. Себеби азыр көргөн вирус эртең көрсөң уже такыр башкача болуп калган болот. Ошол эң негизги себеп ошол вакцина бүгүнкү күнгө чейин табыла элек бул неме илдетке каршычы. Демек канча убакытта мисалы сыртка чыккандан кийин Прямой солнечный луч болсо күндү мисалы жарым саатка жетпей эле өлүп калат. Жарым саатка. Если обрабатывающий растворлор менен ал 5 мүнөттө эле өлүп калат. Кайнаткан болсо тоже 4 мүнөт 5 мүнөт ичинде бул вирус өзүнүн немесин жоготот да. Мына ушундай коомдук жайлардан да жугузуп келгендер бар? Коомдук жайдан жугуп калуу риски жок да. Коомдук жайдан жугуп калышы мүмкүн эмес. Это невозможно. Стоматологиядан бул илдеттин каерден, кайсы жылы, кайсы жерден жугуп калуусун аныкташ аябай мүмкүн эмес да, мүмкүн эмес. Конкретно бул адам стоматологиядан жугузган же болбосо бул жактан жугузган деген бизде статистика бар, бирок ал божомолдоо түрүндө гана келтирилет да. Жакшы. Анан дагы дарыгерлер ар дайым эле айтып келишет да, бул оорунун алдын алам десең, анда текшерилип тур деп. Мисалы, дени соо эле адамдар өзүнүн ден соолугу үчүн жылына бир жолу же болбосо канча жолу текшерилип туруш керек? Бул көйгөйдү ар бир адам бир эле СПИД борборлорунун же болбосо бир эле медицина кызматкерлеринин көйгөйү катары кабыл албай, ар бирибиздин көйгөйү катары кабыл алып, жапа тырмак күрөшүшүбүз керек да. Бир жеңден кол бир жакадан баш чыгарып дегендейчи, ошондо гана бул көйгөйдү жеңип кетебиз да. Кантип күрөшөбүз? Биринчи мезгилде бул өзүбүздүн ушул илдет боюнча маалыматыбызды көбөйтүшүбүз керек. Маалымат бул эң негизги курал да бул илдет менен күрөшүүдөчү. Андан сырткары качан гана керек болуп калып, же болбосо медицина кызматкерлери жөнөтүп, же болбосо жумушка орношкондо гана барып тапшырып калбастан 21-чи кылымда жашап атабыз дегендей, бир жылда бир ар бир адам өзү барып текшерилип турса, ошондо жакшы болот эле. Бирок салыштырмалуу bundan 10 жыл мурунга караганда бүгүнкү күндө жана абал кыйла өзгөрүлдү десек болот да. Особенно жаштардын арасында эч ким айтпаса деле өзү инициатива көтөрүп келип мен текшерилип коеюн деген жаштар көбөйдү бүгүнкү күндө. Жакшы. Аудиторияда отургандардан сурасак, сиздер өмүрүңүздөрдө бир жолу да барып анализ тапшырып көрдүңүздөр беле? Бул ВИЧ-СПИДке. Тапшырганбыз. Бул боюнча тапшырганбыз. Кандай учурда? Жумушка орношкондо го? Ооба, ишке киргенде жаңыдан ошондо тапшыргам. Демек, бүгүнкү күндө деле мисалы түшүнсөк болот экен, элдер муктаждык болгондо гана тапшырып жатат деп түшүнсөк болот экен, Гана муктаждык болуп же болбосо бирөө гана жибергенде барып тапшырып калып атышат да. Өзү демилге көтөрүп барган адамдарыбыз аз да. Жакшы, анан ушул анализ тапшыруу же болбосо сиздердин текшерүүдөн өтүү бул акысызбы же болбосо кайсы бир өлчөмдө мамлекетке акча төлөш керек? ВИЧ инфекциясына текшерилем, жөн гана мен билгим келет өзүмдүн статусумду деп барсаңар, анонимно тапшырсаңар болот, анда бесплатно болот. Жөн эле билем мен ВИЧ статусун билгим келет деп бар, анонимно эч кандай данныйыңарды айтпай анонимно тапшырсаңар болот. Анда бесплатно. Андан сырткары пенсия курактагы адамдарга акысыз, балдарга 5 жашка чейинкилерине баарына акысыз. Жанагы уязвимая группа населения деп коебуз го, булар потребители инъекционных наркотиков, работники секса, ушуларга дагы ВИЧ илдетин текшерүүгө акысыз. Эгерде кайсыл учурда акча төлөйт? Справка керек болчу болсо, сертификат деп коебуз да, сертификат. Анализ тапшырып, мага сертификат керек деген учурларда гана өкмөткө акча төлөнөт. 199 сом өлчөмүндө. Анын дагы түрлөрү бар. Экспресс-тест деген болот, аны 1 сааттын ичинде чыгарып берет. Анда еще ИФА, обычный ИФА ал 1 күндөн кийин чыгарып берет анализ. Жакшы, биз маегибизге бир аздан кийин кайрылып келебиз. Азыр болсо видео материалга көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз.
Баңгилик наркотиктерди жана наркотиктик таасири бар заттарды чегип же ичип көнүүдөн пайда болуучу өнөкөт дарт. Баңгилик адамды наркотикти дайыма талап кылуу абалына жеткирип, анын акыл эси жана күч кубаты наркотикти кабыл алган же кабыл албагандыгына жараша болот. Ал ден соолукту бузуп, социалдык деградацияга дуушарлантат. Башты айлантып, мас кылып, магдыратуучу касиети бар апиим, кокаин, наша, марихуана, алкоголь, бром сыяктуу заттар наркотикке кирет. Баңгилик наркотиктин сыйкырдуу күчү бар деген аңыздан улам таралышы ыктымал. Чындыгында анда эч касиет жок. Уулануунун гана бир түрү. Баңгилик наркотиктерди кайра-кайра алып, наркотикке мас болуу, магдыроо сезиминин козголушунан башталат. Ага көбүнчө психикалык жактан жетилбеген, тынчы жок, туруксуз, өзүмчүл, оома адамдар дуушар болот. Наркотикке психикалык муктаждык калыптанып, ансыз алар эч нерсеге канааттанбай, бирдеме жетишпегенсип турат. Оорук сунуудан, жагымсыз сезимдерден кутулуу, уйкуну келтирүү үчүн алар наркотикти көп өлчөмдө кабыл алышат. Бул мезгил наркотиктин түрүнө жана күчүнө жараша бир нече жумадан 1-2 жылга созулат. Акырында ансыз жашай албай калышат. Керектелүүчү наркотиктин өлчөмү арбый берет. Бул этапта наркотикти кабыл алуу жагымдуу, жан көшүлтүүчү, алсыратчу таасир берет. Наркотикти кабыл алган сайын анын организмге таасири басаңдайт. Ошондуктан оорулуу дозасын көбөйтүп кабыл ала баштайт. Сол кезиндеги жагымсыз абалдар жоголгондуктан мас болгондо жагымдуу сезим пайда болгонсуйт. Бул абалдан чыгуу үчүн ал эптеп аны таап, кабыл алуу үчүн өзүн кемсинтүүгө, калпайтууга, ууру кылуу жана башка кылмыштарга барат. Эгер бир суткадан ашык наркотик кабыл албай калса, абстиненттик синдром, башкача айтканда өмүргө коркунучу өтө оор психикалык бузулуу жана алы кетүү пайда болот. Наркотик колдонбой калганда баңги токтоно албай оор абалда болот. Башы ооруп, шайы кетет, кара терге түшүп, уйкусу качат, окшойт, өңү кубарып, кыжырданат, себепсиз коркуп, сестене баштайт. Абстиненция жакындай баштаганда наркотикти колдонуу магдыраткан, жагымдуу абалга алып келбейт. Аны эми өлүп калбас үчүн гана пайдаланып калат. Абстиненция абалында адам өзүн өзү өлтүрүшү да мүмкүн. Абстиненттик мезгилде тырышуу, акыл эстен ажыроо, галлюцинация, жөөлүү жана башкалар болот. Организмдин бардык системаларынын иши начарлайт. Кан басымы көтөрүлөт, жүрөктүн кагышы тездейт, булчуңдар ооруйт, түйүлөт, тамак сиңирүү органдары бузулат. Оорунун өнүгүшү менен наркотикти көтөрө албай калат. Мурдагы доза оор ууланууга алып келиши мүмкүн. Бара-бара организми ууккан адам аябай арыктап, наркотиктин зыянынан түрдүү ооруларга чалдыгат. Сала кетсем, сиздер Түз эфирде ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Сиздер дагы темага катышып суроо берсеңиздер болот. Маегибизге кайрылып келсек, мына наркотикалык заттардын бүгүнкү күндө ден соолукка тийгизген таасири жөнүндө жакшы бир материалга күбө болдук да. Анан негизинен мурда ушул наркотикалык заттарды колдонуудан ушул илдетке кабылгандар көп деп айтылса, бүгүнкү күндө маалымат булактарында жыныстык катнаш аркылуу жуктуруп алгандар көп деп айтылат да. Сиздер кандай жооп берет элеңиздер? Бул өзү бул неме инъекционный аркылуу жугуу жолдору, бул наркомандар деп атасак болот. Бул наркомандар бир эле ийне аркылуу ошол эле өзүнүн половой немесине, жандагы немесине, партнеруна ошол эле ийне аркылуу эле колдонуп, ошол аркылуу кан аркылуу көп жугуп, аны аларда уже зависимый болуп калганда, мындайча айтканда, көз каранды болуп калган, ошол аркылуу көп неме болот. Толуктап кетесизби? Да, акыркы 3-4 жылга чейин бул илдет көбүнчө жанагы потребитель инъекциондук наркотик деп атпайбызбы? Ошолордун арасында көп катталган да. Акыркы 3-4 жылдан бери ал тенденция бир аз өзүнүн нугун буруп атат, бул жанагы жыныстык жол аркылуу. Бүгүнкү күндө көбүнчө жыныстык жол менен жугузуп алган учурлар көп катталып атат да. Наркотик колдонуу жолу менен жугузуп алгандар жылдан жылга азайып атат.
Айтсаңыздар, мына ушул ооруну кантип аныктайсыздар? Бүгүнкү күндө мисалы медицинада, дарылоодо дагы, же болбосо ооруну аныктоодо дагы жаңылыктар күн сайын кирип турат. Бул жаатка дагы жаңылыктар кирип турабы? Жаңылыктар бул оору баарыбыз билгендей эле бир гана лабораториялык жол менен аныкталат да. Ооба. Адамдын сырткы кебетесинен карап туруп, бул адам ВИЧ менен жашайт же жашабайт деп аныктоого мүмкүн эмес. Ошондуктан тестилөөдөн өткүлө, ар бир адам бир жылда бир тестилөөдөн өтүп туруш керек дегенибиздин мааниси ошого келип такалат да. Себеби бул диагнозду лабораториялык эмес жол менен аныктоого мүмкүн эмес. Бүгүнкү күндө бүт эле дүйнө жүзүндө, ошонун катарында биздин мамлекетте деле буну аныктоо боюнча жылдан жылга жанагы жаңы методдор колдонулуп келет да. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда, например, бул илдетин аныктоо боюнча тесттер 4-чү поколениядагы тесттер колдонулуп атат да. Ал эмне деген? Ал 4-чү поколениядагы тесттер деген сөз адам жугузуп алгандан кийин уже 14 күндөн кийин уже бизге аныктап берет. Бул адам ВИЧ менен жашайбы же жашабайбы. Ал 4-чү поколениядагы тесттер келгенге чейин биз 3 ай күтчүбүз. Себеби биздин тесттер 3 айдан кийин гана аныктачу да. Бүгүнкү күндө деле эгер бүгүн адам жугузуп алган болсо, эртең тесттен өткөргөн болсо, эртең көрсөтпөйт да. Ошон үчүн да период окно деген түшүнүк бар да. Жугузгандан кийин адамдын организминде антитела пайда болуш үчүн 14 күн убакыт өтүш керек. 14 күн убакыттан кийин гана биздин тесттер көрсөтүп берет. Жакшы. Мына ушундай кооптонуу пайда болгон учурда мага ушул илдет жугуп калдыбы деп киши ойлоно турган болсо, кандайдыр бир учурда сиздерге дароо кайрылса, кайсы бир дары дармектин жардамында бул оорудан мисалы куткарылса дейбилби, же болбосо сактанса болобу? Бул жанагы бизде постконтактная профилактика деп коебуз да. Эгер адам кандайдыр бир рискке кабыл болгон болсо, же болбосо адам же болбосо жугузуп алган деп кыжалат болуп аткан болсо, бул бизге кайрылса болот. Ал 2 сааттын ичинде 72 сааттан кеч эмес убакытта кайрылыш керек. Бул кандай учурларда? Көчөдө балдарыбыз ойноп жүрүп эле жанагы шприцтерди колуна бутуна сайып алышы мүмкүн. Ошол учурда кайрылыш керек. Незащищенный половой акт деп коебуз, жана презерватив колдонбой бейтааныш адам менен половой актка барган болсо дагы, же болбосо презерватив туура эмес колдонуп жыртылып кеткен болсо, же болбосо туура эмес колдонуп алган болгон учурларда кайрылыш керек. Андан сырткары медицина кызматкерлери жанагындай манипуляция жасап атып, колун кесип алып же шприц сайып алган болсо, ошол учурларда баардыгы 2 сааттын ичинде кайрылыш керек. 72 сааттан кеч калбай кайрылыш керек. Кайрылган болсо бизде атайын дарылар бар. Ошол дарыларды берсек, ошол адамга вирус кирген болсо дагы ал адам ошол вирус менен оорубайт. 28 күн дары ичет, ал вирустан өзүн сактап калат. Жакшы маалымат. Жаңылайым, айтсаңыз, мына ушул текшерүүдөн кимдер сөзсүз түрдө кайсы бир убакыттарда өтүп туруш керек? Бул кайсы бир убакыттарда өтүп турган, бул сөзсүз текшериле турган өзү бул жарандар медиктер болуп эсептелет жана ошондой эле донорлор. Сөзсүз түрдө донорлор тапшырылышат. Булар сөзсүз түрдө деген сөзсүз түргө кирет булар. Ошондой эле анан бул АИВге карата консультацияга чейинки жана андан кийинки консультацияга бул адистердин гана жардамы менен гана болот. Анан бул тестке өтүүчү адам адистин гана экөөнүн гана ортосундагы бул конфиденциальность сакталат. Башка мындайча айтканда ортодогу дарыгер менен консультацияга келген адамдын ортосунда калган сөз деп атасак болот. Анан тесттен өтүүчү сунушталган адамдар кайсы маалда болбосун бул өзү мындай отказ берсе болот да, мындайча айтканда. Анда бул отказ берсе болот. Анан кеңешчи анын ден соолугун чыңдаш үчүн анын мындайча айтканда мотивация бериш керек да. Сен бул ден соолугуңа керек, бул өзүң текшерип алсаң болот. Ошондо гана адамда кичине болбосо дагы өзүндө пайда болот да. Жоопкерчилик пайда болот. Ошондой эле бул адам ошол дагы ошол иш-чаралар жүргүзүлүп бүтсө дагы макул болбосо АИВге болгон бир эле
түшүндүрүү жолдорун айтыш керек. Бул кеңешчи айтыш керек. Бир эле бизде эмес, СПИД борборунда эмес, бул медициналык мекемелерде дагы жүргүзүлөт. Ошондой эле бул толуктап айтып кетсек, бул мындай сайттардан дагы окуп, ошол жактан дагы көбүрөөк маалымат алуусун сунушташ керек да. Бул жерде кеңешчинин өтө бул немеси жоопкерчилиги деп эсептелинет. Ошол жерде консультацияга келгенде канчалык ошол тест түрлөөгө келген адамга канчалык жакшы маалымат берсе, ошончолук ошол адамда ишеним пайда болот жана ошол ВИЧ инфекциясы боюнча маалыматы көп болгондугуна байланыштуу тапшырууга макулдугун берет да. Жакшы. Бир гана текшерүүдөн сиздердин борборуңуздардан өтүү керекпи же болбосо башка үй бүлөлүк дарыгерлер борборунан, башка медициналык мекемелерден да барып тапшырса болобу? Болот. Бул үй бүлөлүк дарыгерлерде, территориальный больницаларда болот, ошондой эле ССМдерде болот. Ушул жерлерде тапшырса адамдар болот. Жакшы, кийинки суроо аудиториядан болсун. Кандай суроо бересиздер? Экинчи суроо мындай да, мисалы сиздер ошол ооруган адамдар менен иштейсиздер да, анан сиздерге бул мамлекет тарабынан кандай бир льгота болобу дарыгерлерге? Мындай билинбеген менен сиздерге дагы бир кыйыныраак, кооптуу болушу мүмкүн. Бул психологиялык жактан деле, ички мындай сезим жактан ушул сыяктуу. Же мындай акча каражат жактан. Сиздер бул оорулардын эң мындай оорулар менен иштейт экенсиңер. Анан жугузуп албайсыңарбы? Ошондой рисктер болобу? Өзүңүздөр кандай коргоносуздар? Ошону да кошумча кетсеңиздер. Биз жана жогоруда айтып келбедимби, бунун жуга турган 3 эле жолу бар. Анан мен өзүм билип туруп, анан кантип мен өзүм пациентимин өзүмө жугуп калмак эле. Ал биринчи, анан сиздин жана экинчи сурооңузга кошулам 100%. Бул жана психологиялык жактан специалистке аябай оор да. Элементарный бир адамга ВИЧ жугузуп алганын айтыш өзү оор келет да. Ал адам кандай кабыл алат? Кабыл алганда мен кантип сүйлөшүшүм керек, чтобы адам менин кабинетимен жакшы түшүнүгү менен чыгып кетиш керек деген милдетибиз бар да биздин алдыбызда. Тууру жөнөкөй тилде жеткириш керек. Ошол жактан ооба ВИЧ инфекциясы менен иштеген адамдарга мамлекет тараптан айлыгына ошол именно оор пациенттер менен иштегенибиз үчүн 40% кошуп берет айлыгыбызга. Жакшы. Жакшы суроо, жакшы жооп болду негизинен. Айтсаңыздар, убактыбыз бүтүп баратат. Жаш балдарга да көп жугуп калды го. Мына ушул жаш балдарга кантип угузуп айтасыздар, өзүнүн статусун кантип билдиресиздер? Себеп дегенде, башка бирөө аны менен чогуу ойноп жүргөн балдарга же болбосо анын бир туугандарына жукпаш үчүн ал дагы өзүн коргонуш керек, же болбосо башкаларды коргош керек дегендей кыскача айтсаңыз. Ошол бүгүнкү күндө ошо балдарыбыз жана айтып кетпедимби? Балдарыбыз деле катталган, аз эмес. Катталган ошо балдарыбыз менен ошол балдарга өзүнүн диагнозун айтуу боюнча көйгөйгө туш келип отурабыз да. Себеби буга чейин андай көйгөй азыраак болгон болсо, ошол жанагы 2005-2006 жылы жугузуп алган балдарыбыз бүгүн как раз жанагы өспүрүм куракка жетип калды. 12-13 жашка жетип калды дагы. Биздин максат ошол чоң жашоого өзүнүн статусун туура кабыл алып, чоң жашоого өтүп кетүү максатында азыр өзү Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштоосу менен 10 жаштан баштап уже биз балдарга өзүнүн диагнозун ачык айтышыбыз керек. Ошол боюнча иш жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө бир балдарыбыздын 80% өзүнүн диагнозун билишет. Билишип, туура кабыл алышып эле жашап келишет. Жакшы, мындай деген көптөгөн суроолор келди. Бул ВИЧ-тен толук сакайса болобу, анан канча жыл жашайт деген да суроолор келди. Эмне кылсак биз жакшы татыктуу жашайбыз, жакшы жашайбыз ушул боюнча? Бүгүнкү күндө ВИЧ инфекциясы бул неизлечимый заболеваниянын катарына кирет да. Себеби толук өнөкөт, неизлечимый толук сакайбайт. Препараттарыбыз бар. Ал препараттын жардамы менен кандагы вирусту чыгарып бере албайбыз. Бирок ал вирусту көбөйтпөй кармап турсак, ал адам башка адамдардан айырмасы жок, 100-90 чыгат. Ошол эле учурда балалуу чакалуу болуп, бактылуу жаша, үй бүлөлүү балалуу чакалуу карьера кылса болот. Эгер адам дарысын ичип турган болсо эле, башка адамдардан айырмасы жок, эч кандай преграда жок деген сөз да. Жакшы, ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Улукбек Моторов, Ош облустук ВИЧ-ге каршы күрөшүү борборунун диспансердик бөлүмүнүн башчысы жана ошондой эле кийинки коногубуз Жаңылай Манасбекова, Ош облустук ВИЧ-ге каршы күрөшүү борборунун эпидемиолог дарыгери жана шаарыбыздын тургундары келип отурат. Сиздерге рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп жалпы телекөрүүчүлөргө жакшы бир маалыматтарды айтып өттүңүздөр. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун.
оорубаңыздар. Ушун менен Илим жана Билим телеканалынын Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.